Сексолог Иля Комаровер Виаграны ичерден мурун эмнелерди билип алуу керектигин айтып берет. Виаграны болжолдонгон жыныстык катнашка 1 саат калганда ичүү керек. Аялдарга 50, эркектерге 100 мг сунушталат. Эч качан Виаграны алкоголь менен алмаштырбоо зарыл. Ичимдик кан тамырларды кеңейтип, басымды түшүрөт. Ал эми Виагра тескерисинче басымды көтөрөт. Экөөнү бири ичип алганда веналар жабыркап, кан агуу бузулат. Жаштарга Виагра колдонууга катуу тыюу салынат. Виаграны 65-70 жаштан жогору адамдар, эректилдик дисфункцияга чалдыккандар, простатиттен ар кандай түрү менен ооругандар, кандайдыр бир себептерден улам жыныс мүчөсү жабыркагандар ичиши керек. Виагранын терс таасири: баш оору, жүзү кызаруу, зарына болуу, мурун бүтүү, 3 сааттан өтсө дагы жыныс мүчөнүн тик туруусу жана башкалар. Жүрөк, боор, бөйрөк ооруларга, кош бойлууларга, ашказанында жарасы барларга дүүлүктүрүүчү дары ичүүгө тыюу салынат. Курамында нитраттар бар препараттарды колдонуп жаткан убакта Виагра ичүүгө болбойт. Ичерден мурун сөзсүз дарыгер менен кеңешип, ал белгилеп берген дозадан көп ичпеш керек. Суткасына 1 таблетка ичүү жетиштүү. Эсиңизде болсун, Виагра эректилдик дисфункцияны айыктырбайт, жыныстык жол менен жугуучу оорулардан, ВИЧ инфекциясынан сактабайт.